Муфтий маркум Адинай Мырзабековнун атына багыштап Куран окуп, жакын саналаштары менен биргеликте анын ата-энесине акчалай жардам көрсөттү. Кыргызстандын муфтийи Максатбек Ажы Токтомушов каза болгон ыктыярчы медик Адинай Мырзабековнун үй бүлөсүнөн кабар алып, Куран окуду. Бул тууралуу муфтияттын маалымат кызматы кабарлады. Иса Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын студенти Адинай Бишкек шаарындагы стационарлардын биринде коронавируска кабылгандарга ыктыярчы медик кызматын аркалап жүрүп, 13-июлда каза болгон. Муфтий маркум Мырзабековнун ата-энесине, туугандарына, досторуна терең кайгыруу менен көңүл айтып, Адинай өзүнүн эли, жери жана мекени үчүн ак кызматын кылгандыгын баса белгиледи. Анын үй бүлөсүн сабырдуулукка, кайраттуулукка чакырып, Мырзабековнун ата-энесине 200 000 сом акчалай жардам көрсөткөн. Алла Тааладан жакшы тилек, жакшы үмүт кылыңыздар. Ыйык Куранда сабырдуу болгула. Чындыгында Алла сабырдуулар менен бирге деп айтылат. Ыймандуулардын бардыгы беште жолугат. Алла Таала берип дагы, алып дагы сынайт. Адинай карындашымдын мекен үчүн кылган кызматы бул анын баатырдыгы. Азыр ак халатчан дарыгерлерибиз, ыктыярчыларыбыз адам өмүрү менен күрөшүп, өзүнүн ден соолугуна карабастан күнү-түн кызмат кылып жатышат. Бул чоң эрдик жана баатырдык, деди Токтомушов. Муну менен катар муфтий мамлекетибиздин бүтүндүгү, элибиздин саламаттыгы, ооруп жаткандардын тез арада айыгып кетүүсү үчүн дуба кылды. Булак, Спутник эжи. Хирург медицина илимдеринин кандидаты Эрмек Носинов көз жумду. Кечээ 19-июлда хирург медицина илимдеринин кандидаты доцент Носинов Эрмек Маратович улуттук госпиталдын жандандыруу бөлүмүндө көз жумду. Эрмек Носинов 1974-жылы Аламүдүн районундагы Карл Маркс совхозунда туулган, Кыргыз мамлекеттик медициналык институтун бүтүргөн. Улуттук госпиталдын Ахунбаев атындагы клиникалык кан тамыр хирургиясы бөлүмүнүн базасында жалпы хирургия бөлүмүндө клиникалык ординатурасын аяктаган. 2016-жылдан тартып доцент, Кыргыз Россия университетинин жалпы жана факультеттик хирургия кафедрасынын башчысы. 2018-жылы эл аралык медициналык жогорку мектебинин хирургия кафедрасынын доценти болгон. Ошондой эле чет элдик студенттерге сабак өтө баштаган. Жакында ысыктын айынан сыртта иштөө мүмкүн болбой калат. Жалпы адамзатка келе турчу кыйынчылыктуу учурда тропикалык өлкөлөрдүн дарыгерлери баштан кечирүүдө. Алар кооптуу симптомдорду кезметте туруу менен байланыштырып жатышат. Бир нече жылдан кийин глобалдык жылуулуктун таасиринен улам сыртта иштөө өмүргө кооптуу болуп каларын NMBS басылмасы жазып чыкты. Окумуштуулардын божомолунда жыл сайын планетадагы температура орто эсеп менен 1 градуска көтөрүлүүдө. Адистер миллиондогон адамдар, айрыкча өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө адамдар ысыктын азабын тартып, ден соолугуна зыян келтирерин эскертишти. Тагыраагы аптап ички органдардын иштешине терс таасирин тийгизет. Буунун маалыматына ылайык мындай шартта кондиционер колдонуу кырдаалды ого бетер курчутат. Анткени алардын энергиясы экологиялык жактан таза эмес экендиги белгилүү. Мындан улам адистер жашыл кондиционерлердин концепциясын иштеп чыгууну сунушташкан. Себеби температуранын жогорулашына байланыштуу. Аба муздаткычтарга суроо талап көбөйө турганы белгилүү. Ал пайдалуу гана эмес, коопсуз да болоорун кошумчалашкан. Макалада айтылгандай, алдыдагы алааматтын белгилерин бүгүн дарыгерлердин арасынан байкоого болот. Тропикалык климаттагы медиктер бейтаптарды дарылоодо салмагы оор коргоочу каражаттарды кийгендиктен ден соолугуна чоң коркунуч келип, стресске дагы туш болуп жатышат. Ысыктын азабын кийинчерээк башка тармактагылар дагы тартып башташы мүмкүн. Дарыгерлер кооптуу симптомдорду баш ооруу, чарчоо, жүрөк айлануу этибарга албай муну узакка кезметке турууга байланыштуу болуп жатат деп ойлошот. Бирок бул дене ысык тарткандын кесепетинен келип чыккан өзгөрүүлөр болуп саналат. Семетей Талас уулу. Эл толкуп кетсе чиновниктердин үйлөрүнө кол салышы мүмкүн. Илдет жайылып, ооруканалар толуп, жарандар каяка барып дарыналарын билбей турган учурда бир катар журналисттер, жарандык активисттер, ыктыярчылар биригишип мамлекет уюштура албаган күндүзгү жана түнкү стационарларды белендөөгө батынышкан. Адистердин айтымында мындай иш-аракеттер көптөгөн адамдардын өмүрүн сактап калууга чоң өбөлгө түзө алды. Алардын бири журналист, активист Семетей Талас уулун кепке тарттык. Оору күчөгөнү элдик штаб түзүп, 60 кишиге ылайыкталган ынтымак стационардын уюштурдуңуздар. Кандай кыйынчылыктарга туш болдуңуздар? Ынтымак стационарын уюштурууда чынында эле бир катар кыйынчылыктарга туш болдук. Айрыкча дары-дармектин жетишсиздиги бул тармактын мобилизация болгону жүдөттү.
кайсы аптекада кандай дарылардын ооруканалардын орундар боюнча маалыматтын жоктугу кыйнады. Түнкү стационардагы койкалар боюнча элде маалымат жок, каяка барып кимден кеңеш сураарын билишпейт. Анысы аз келгенсип дарыларды ортодон алып саткандардын саны өстү. Мурда 2000 сом турган дары 10 000, 20 000 сомго чейин чыкты. Ал эми 200 сомдук дарылар 800гө көтөрүлдү. 5-6 эсе, айрым жерлерден 10 эсеге чейин кошуп сатышууда. Аптекадагылар дарыгерлердин көрсөтмөсү менен келгендерге гана чактап сатса болмокта. Ортодогу пайда көргүчтөр дарыканаларды кыдырып сатып алып, кайра карапайым элге үстүнчө олчойгон акча кошуп пайда көрүшүүдө. Мамлекет саламаттыкты сактоо министрлиги кандай жардам көрсөтө алды? Мамлекет тарабынан медицина кызматкерлеринин айлык акысы толук болбосо да төлөндү. Саламаттыкты сактоо министрлигинен аз сандагы кычкылтек бөлүп чыгаруучу консентаторлор берилди. Жакында вице-премьер-министр Айда Исмаилова менен жолугушуу болду. Ага күндүзгү жана түнкү стационарларга дагы дары-дармек жеткирүүнү жеңилдетүү тагыраагы мамлекеттик дарыканаларды ачууну сунуш кылды. Учурда ушунун үстүндө аракеттер жүрүп жатат, бирок аябай кечигип калышууда. Саламаттыкты сактоо министрлигине көптөн бери иштеп келаткан кашаң чиновниктер күйгүздү. Алардын бир нерсеге реакция жасамагы тозок экен. Бул министрликтеги медициналык костюмдарды алуу сыяктуу сатып алууларга байланышкан маселелер көзөмөлдөнгөн жок. Акчалар келип жатат. Өткөндө каржы министри медиктердин коргоочу кийимдерин 300 миллион сом бөлдүк деп жаткан. Бул акчага 100 000 форма келет. Туркиядан 35 000 даана комбинезон келди дешкен. Экөөнү бириктиргенде 135 000 форма биздин дарыгерлерге жетмей тургай ашып кетмек. Сиздер учурда мамлекет жасай албай турган жумуштарды аткарып, ал эми республикалык штаб эмне кылып жатат? Биз карантинде отурганда өкмөт даярдыктарды көрүшкөн эмес, жеңил өтүп кетет деп ойлошсо керек. Башында коронавирус менен ооругандардын дареген аты жөндөрүн жазгыла деген сунушту айтып жаттык. Муну менен адамдардын өздөрүнүн сактануусуна жол ачмакпыз. Куру дегенде даректерди көрсөтүлгөн сайт болгондо оору мынчалык жайылбайт болчу. Өкмөт даярдыгы жок болгону аз келгенсип саламаттыкты сактоо министрлиги камданууга керек деп сураган 20 миллион доллардын тегерегиндеги акчаны бөлгөн эмес. Ушундай нерселердин бардыгы кырдаалдын курчуп кетишине шарт түзүп койду. Мисалы Москванын калкынын саны биздикинен алда канча көп. Бирок алар ишти мобилизациялап, ар ким өз милдетин так аткарып, ооругандардын маалыматын камтыган сайттарды ача коюп, уюштуруу иштерин гана натыйжасында абалдан чыгып кетти. Коомчулукта милдетин аткарбаган өкмөттү жоопко тартуу маселеси көтөрүлүп жатпайбы? Сиз дагы ушундай пикирлерге кошуласызбы? Бул саам жоопкерчилик маселеси өтө катуу болот деп ойлойм. Өлкөдөгү буга чейинки революцияларда эл президенттердин бийлигине каршы чыгышкан. Анда оору жок, элдин курсагы ток болчу. Мында болсо эл ушундай кыжыры келип турган учур. Кудай сактасын албетте. Бирок эл толкуп кетсе биринчи кезекте аптекаларга, алардын ээлерине коррупционер чиновниктердин, депутаттардын үйлөрүнө кол салышы мүмкүн. Коомчулук даярдык болбой калганына бийликтин элге кол сунуп, жардам бербей койгонуна, дары-дармектердин баасынын көтөрүлүп жатканына өтө нааразы. Кучакташпагыла. Сомнолог аптаптуу күндөрү уйку кандыруунун жолу тууралуу. Уйку тартибинин адистигинин айтымында адамдардын дене табы жана жылуулукту берүүсү ар кандай болгондуктан айланадагыларга таасирин тийгизет. Жайдын аптаптуу күндөрү тынч уктоо үчүн кучакташуу сунушталбайт. Мунун себебин кененирээк Спутник радиосуна невролог-сомнолог Елена Царова айтып берген. Адис белгилегендей, адамдын күчү, энергиясы толугу менен терең уйкуда калыбына келет. Дене табы төмөн болушу үчүн бөлмөнүн ичин салкыныраак кармоо керек. Уйку температурасына карата эки көз караш бар. Биринчиси америкалыктарда, экинчиси орустардыкында эс алуу десе болот. АКШда канчалык муздак болсо уйку ошончолук жакшы болот деген түшүнүк менен бөлмөдөгү 18 градуста деле өздөрү нормалдуу сезишет. Россияда болсо уктоочу бөлмө 21-23 градуска чейин болушу керек деген түшүнүк жашайт. Негизи уйку канчалык терең болсо дене табы ошончолук төмөндөйт. Демек, дененин температурасы жогору болсо терең уйкуга жетишүү кыйыныраак, деди Царова. Адис жатар алдында бөлмөнү желдетип турууну, ошондой эле ысыкта өзүнчө уктоону сыныш кылган.
Адаттагыдай эле күндүз терезени жаап коюп, түнкүсүн ачкыла. Жууркандарды жыйнаштырып коюп, шейшеп жамынгыла. Ошондой эле жакын адамдардан өзүнчө же алыс уктагыла. Себеби ар кимдин дене табы ар кандай жана жылуулукту түрдүүчө беришет. Ысыкта бирөө менен кучакташып жатуу өтө кыйын деген уйку адиси. Буга чейин сомнологдор ысыкта кондиционер жок болсо дагы дагарага суу куюп коюуну сунушташкан болчу.